Кече жакында интернетке үйдүн жанында коюлган контейнер үчүн тез жардам кызматы бейтапты тиешелүү турда алып чыга албай койду делген видео тараган эле. Ушул контейнер коюлгандан бери давлениясы көтөрүлүп, азыр кошумча грипп дагы тийип окшойт ушул. Азыр скоройду чакырып алып кетип атат. Акыбалы ушул. Кийинчерээк аталган контейнерге тиешеси бар деп депутат Камчыбек Жолдошбаевдин дагы аты аталып жатты. Видеодогу бейтаптын аты жөнү Манзура Бакаева. Тилекке каршы Бакаева каза болуп калды. Биз маркумдун уул кызына көңүл айтып, окуянын чоо жайын билгени бардык. Апасын жаңы эле жерге берип, учурда кан жутуп турган уулу кызынын арманын айтпаса да белгилүү эле. Маркумдун кызынын айтымында контейнер коюлган соң апасын үйдөн чыгарып киргизүү кыйынчылык жаратып калган. Ал апасынын өмүрүнүн акыркы күндөрү кандай шартта өткөргөнүн көрсөтүп берди. Акыркы күндөрү биз мындай жөн эшикке алып чыгып чыгарчумун. Бул контейнер койгондон кийин сыртка да чыкпай калды. Китептери мына бул жакта ушул таңдалган хадис мына кир боюнча кармаган издери боюнча калды. Күндө таңдалган хадистерди окучу. Мына эскирген тоже манзил ушул китептери. Олтурган жеринде Кудайга дуа кылып ушундай. Бул жакта болсо бүктөлүп турган эле бойдон ушул кийим кечеси. Шымдары, кийимдери ушул бойдон. Ушул эки комнатада апам жашачу, иним экөө ошол. Мен айтып жатпаймынбы? Чындап мындай жүрөгүмдөгү нерсе, бул үйдүн мындай апамдын эмгеги эле кеткен үчүн талашып атабыз да. Негизи мен бул үйгө ушундай окуялар болгондон кийин мен мындай келгим деле келбей калды, чынын айтсамчы уже. Дагы эмне дейм? Видеодо көрүүчүлөр болсо, апамдын сөөгү ката элек 2-3 күн эле болду. Ошо дуа кылып коюңуздар. Жайы жаннаттан болсун. Сейдалиева бул контейнер Жолдошбаевдин өзүнө эмес, анын күйөө баласына таандык дейт. Бирок эки жер тилкеси тең эч бир адамдын атына катталган эмес. Башынан айтсам, ошо Жылдыз мен бул иним экөөбүз келсең бери. Биз ошол өтүп кеткен эжен иним жалгыз иним болот. Мен өзүм жалгыз кызмын. Анан 2003 жылы ушул жерди алышканда апам менен атамчы. Мен азыр жылдарды точно айта албаймын. 5-6 класс болчумун да, где-то ошол өспүрүм кыз болчумун. Ошол кезден мына кошуналар свидетель, ошол жерде чоңойгонмун, ошол жерден турмушка чыкканмын ушул үйдөнчү. Ошол 2000 канчанчы 2017-18 жылга чейин бизге эч ким эч нерсе деп тийишкен жок. Ортодо апам ушинтип инсульт алып калды дагы, 8 жылдан бери инсульт алгандыктан биз документке чуркай алган жокпуз, жашта болчубуз еще. Анан эмне болду, документке чуркай албадык, бул жердин документи азыр жок да. Биз аны мен мисалга менде документ бар деп талашкан да жокмун. Документ жогун ачык айтып атам. Бирок живой документ мен өзүммүн деп атам да. Ал андан ары контейнердин ээси бизди тааныйт экенин мойнуна албай койду дейт. Ошол 2018 жылдан баштап эле бизге ошол күндөрдүн бир күнүндө ушул жерге азыр айтып атпайбы, бул жердин эч кандай Жолдошбаевга тиешеси жок, күйөө баласына тиешеси жок деп айтып атат. Бирок Айбек байке менен ошол Жолдошбаевдин кызы Гулиза же ушул жерге келген. Айбек деген ошол Камчы Жолдошбаевдин күйөө баласы, Гулиза деген кызы экөө келген. Азыр бул тааныбайт, эгерде ушул Айбек байкелер мени тааныбайм десе, бул мен билбейм, адамдар кандай чындык мындай сөз болбой калганначы. Айбек байке ошол келип, экөө келип менен учурашып, саламатсызбы деп, анан биз дагы бул жердеги эжеге акча карыз болуп калганбыз деп ошентип сөз баштаган. Анан мен дагы айттым, биз дагы ушундай бул жерди алганбыз, үйдүн документи жок деп. Мен билбейм эмне себептен балалык кылганмынбы же мен ушул болгондой айтып бердим. Үйүмдүн документи жок, бирок мен жасатам депчи. Ушул бул менин законный үйүм. Документти жакында жасатамын, апам ооругандыктан азыр жасата албайм деп ошолорго айтканмын. Айбек байкелергечи мен анда анын Жолдошбаевдин күйөө баласы экен эч нерсени билбей эле, жөн киши келиптир деп эле ойлоп айтканмын. Жакшы сүйлөп келсечи. Вот ошондон кийин, ошол баягы менин сөзүмдөн кийин мен азыр ойлонуп жатам да. Билишти да булар, бул жактын документи жок экен деди. Бул жакты болсо ошол алабыз деп атышкан болсо. Анан бул жакты дагы ушул бул жак менен кошуп документи жок, ушинтип бастырып алсак болот экен деген ойдо. Анан уже Айбек байке уже башкача жол менен келип баштады бизгечи. Балдарым менен 3 балам менен бир жакка кеткен болчубуз, апам үйдө болчу. 1 саатка эле кеткенбиз. Келсем эле контейнер экөө жабылып ушинтип туруп калыптыр да. Апам байкуш үйдүн ичинде аң таң тоже шок.
Анан эмне деди? Бул коюлуп кеткенден кийин буга да макул десек, анан дагы бул еще мало тебе деди да, бул жак эмес, мен могул жакты дагы жабам деди. Сен асманды, жолуңду асмандан чыгарсаң асмандан чыгарып ал деди. Жерден чыксаң жерден чык. Мен могул жактан дагы бул жагына да контейнер коем деди. Анан мен айттым, үстүндө жаап сал дедим. Аллахтан коркпойсуңбу? Үстүндө жаап сал керек болсо дедим. Эмне кылайын эми деп айттым. Ошол менен бул коюлду. Андан 2-3 күн өтпөй дагы ошол тегерегинде жүргөн адамдар келип атты. Записти да угасыздар. Айтат да, мы с вами это на будьте любезны айтып атабыз дейт да. Эгерде на будьте любезны ушундай кылып жатса, ушундайга барып жатса, анда мен мисалга өзүмдөн дагы жалгыз инимдин өмүрүнөн коркунучунан коркуп атам да, мисалгачы, если не будьте любезны кылса анда эмне кылат бар? Анан апам Кудайдын эмеси экен, кабыл экен, ошол ооруп калды. Эметип давлениясы көтөрүлүп ооруп калды. Анан скорый чакырып үйгө алып келгенде, бул жерден араң кирди, анан бул жака входтон каталка менен алып кирип, апам лежачий больной, биринчи топто майып болгондуктан лежачий да. Анан аны каталка менен алып чыгыш керек. Каталканы киргизе албайбыз. Бул жерге каталка эмес, адам өзү араң батат да. Мен лично өзүм араң батам. Каталка менен киргизе албай, анан ошол эки баягы сотрудник менен жолдошум, иним болуп, анан эметип акырын араң чыгарышты да. Ошон менен алып кеткен. Мен ошондон кийин апам реанимацияга түштү. Анан ошол жакта жан берди да. Ошол. Андан соң маркумдун уулу Нурбек Сейдалы уулуну кепке тарттык. Камчыбек Жолдошбаевдин күйөө баласы Айбек кош набыздын эле жерин алыш керек болчу. Биздин дагы участканы, биздин дагы жерди, биздин дагы үйдү өзүбүз кетирген, өзүбүздүн эмгек менен курулган үйдү дагы алайын деп атат да, басып алайын деп атат. Кичинекей кезден бери мен кичинекей болсом да билет болчумун. Сүйлөшөт да, угасың эсиңде бар да, полный ошолордан захват кылып алайын деп атат биздикин дагы. Дагы айта кетчү нерсе, могул үйдүн, могул соседибиздин үйдүн ичинде бүт 5 тардын охранниги барбы, пол жуугучу барбы, полный ушул жерде жашайт. Анан булар жашаган себеби, булар ичинде бизди карап эле турат да, буларчы. Ушул эмне кылып атат, полный информация берип турат да. Биз олтурабызбы, турабызбы, полный, даже туалетке барганыбызга чейин айтып берет экен да. Кандай, эмне полный айтып берет экен буларчы. Информация жеткирип берип турат экен да, мындай бир сөз жалпак тил менен эмне айткандачы, мындай полный айтат экен. Ошо. Жарандык укугубуз деп селенди деген Сейдалиева айла таппай жарандык активисттерге кайрылганын кошумчалады. Бул жерде Жолдош байкеге кайрылдык. Ушундай биздин ушундай укугубуз тепселип жатат. Мынтип контейнерди коюп салды деп ошентип кайрылганда, анан булар келип эмеге чыгарды. Соц тармактарга чыгарды. Ошол чыгаргандан кийин дагы алар келип дагы эле догурунуп атпайбы? Силер эмнеге чыгарасыңар деп ошентип дагы коркутуп атат да, кайрадан келип. Ал эми бул үй бүлөгө укуктук жактан жардам берип жатам деген адамдын пикирин уктук. Мындай да, туугандар, силер баягы көрүүчүлөр, контейнерди койгондо баягы айтып атышат да комментария. Бул Жолдошбаев тура эле баягы неме алганда бул аныкы да, значит, контейнерди жөн киши койбойт да деп. Мен айтат элем, жок туугандар, андай эмес. Бул деген Раматылык Манзура эженин сосединин кошунасынын үйүн ошол эже бул Жолдошбаевдин банкына коюп жерин, мунун үйүн алган. Бул ошол кошунасынан эле кайра эле Манзура эжеге секирип атат. Түшүнүп атасыңарбы? Бияка чешеси жок. Манзура эже банктан 1 сом алган эмес. Сейдалиеванын сөзүнө таянуу менен Жолдошбаевдин күйөө баласы делген адамга байланышып мындай жооп алдык. Мен атым Бактурсун, мен сизге Супер ТВ телеканалынан чалып аттым эле. Ким? Супер ТВ телеканалынан атым Бактурсун. Угутам. Сиз бул Ак өргө жаңы конушунда 40 кыз көчөсү менен Акунбайган кезилишинде Манзура деген эженин үйүнө контейнер коюп койгон турбайсызбы? Бактурсун, ал контейнерди мен койдурган жокмун. Мен ал контейнерге тиешем жок. Мен күйөө баласы болуп, менин атым Айбек болот. Действительно, мен андай мен жок, тандыгым жок. Андай контейнер менен вообще отношение жок менде. Ал эми тартуу иштери аяктагандан жарым саат өтпөй бизге бул контейнердин чыныгы ээсинин жактоочусу болом деп өзүн тааныштырган адам окуя боюнча комментарий бере турганын билдирди.
кечээкү Агорго конушундагы Акмөр 10 арегиндеги жайгашкан үйдүн айланасында болуп аткан соц тармактардагы уудуу кептер боюнча кечээкини соц тармактарга биз дагы өзүбүздүн билгенибизди эмес өзүбүздүн менчик укугубуз жөнүндө билдирүү тараттык. Бул ал жер документ боюнча бул ачык маалымат Мангато ишканасынан дагы бул жер үй кимге таандык экенин алып алса болот. Эгерде мен азыркыда айта турган болсом, мына Ак Суркулактагы менчик ээси Жакупова Айнур Ташиевна болуп эсептелет. Ал ошол жерде коюлган контейнерди өзүңүздөр эгер көрүп келген болсоңор, үй урандуу болуп турат, авариялык абалда турат, оңдоп түздөө иштерине муктаж. Ошол оңдоп түздөө иштерин жүргүзүшүн жана кошумча курулуш жүргүзүү үчүн ал үйдүн ээси Жакупова Айнур Ташиевна буларга айткан: мага бошотуп бериңиздер, мен курулуш иштерин, оңдоо түздөө иштерин жүргүзөмүн. Анан кийин мен могу жерге контейнерди ушул жерге коюшум керек болуп атат. Себеби бул жерден башка жерге койсом, а жер курулуш иштерин жүргүзгөнгө тоскоолдук болуп калып атат. Ошондуктан бошотуп бериңиздер деп айткан. Бирок ал жерде оорулуу адам болгондуктан ал жерден аларды сүйрөп чыкканга, же болбосо башка бир аракеттер менен күч колдонууга, же болбосо мүмкүнчүлүк болгон эмес, мүмкүнчүлүк болсо да колдонмок эмес. Ошол эскертилгенден кийин ал жерге контейнерди коюп, көчө күнү биздин соц тармактары талаган видео сюжетти өзүңүздөр көрүп турасыңар, ал жерге киши кирип чыгат. Анан ошол киши кирип чыкканда контейнерди койгондон кийин эле соц тармактарда ушундай бир нерселер пайда болду. Жолдошбаев Камчыбектин депутат Жолдошбаев Камчыбектин Айбек деген күйөө баласы келип контейнер менен ушул жерде жашаган адамдарды кысып ататты. Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Ал жердин мыйзам түрүндөгү катталган менчик ээси азыркы мезгилде Жакупова Айнур Ташиевна 2021-жылдын 28 майында ээлик кылуу баштаган. Ээлик кылуусу мамлекеттик каттоодон өткөн. Бул видео материалда ар ким өзүнүн чындыгын айтканга аракет кылды. Окуя боюнча жаңы жагдайлар пайда болсо чагылдырабыз.